Файна маал усри юсро, инна маал усри юсро. Шарх сүрөсүндө Шейх Саади тафсирде оорчулуктан кийин жеңилдик келет, оорчулук менен бирге жеңилдик келет деген бул Аллахтан болгон чоң сүйүнүч бизге дейт. Ар качан мисалы бир оордук келбесин, кыйынчылык келбесин, дайыма жеңилдик, жакшылык оорчулуктун артында эриш аркак болуп жетелешип чогуу жүрөт дейт. Керек болсо ошол кыйынчылык, оорчулук бале бир чуңкурга кирсе, жеңилчилик дагы жакшылык кошо кирет. Аллах Таалам Куранда айткандай: "Саяжалуллоху ба'да усри юсро". Аллах Таалам андан кийин, оордон кийин жеңилдикти берет дейт. Ошон үчүн бир аз оорлук келип, бир кыйынчылык болсо, өлдүм, күйдүм, жок болдум, Кудай мени таштап салды, наалып, кейип, кекшип, түңүлүп, үмүт өчүп, шылкыйып, нааразы болуп, өзүн таштап салуудан сак болойлу туугандар. Жакшы үмүт жарым ырыс. Хадис кудислерде келет: Аллах Таалам мен кулумдун күмөнүндөм дейт. Жакшылык ойло, жакшылык, оюңузду бузбаңыз. Аллах Таалам жөнүндө жаман ойдо болуп, бир оорчулуктун артынан бар нерсени таштап, Аллах жөнүндө жаман ойдо болуудан сак болуш керек.